Сыртқа чыгып иштегиле. Жылынып отурган жол тескөөчүлөр башчысынан жеме угушту. Бүгүн 10 декабрда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Азенбек Козекеев Бишкек Ошуна жолундагы Сосновка постун таң атпай күтүүсүз текшерди. Бул тууралуу аталган башкармалык кабарлап, видео жарыялады. Анда анын бөлмөдө жылынып отурган кызматкерлерди сыртка чыгарып алып, тилдеп жатканын көрүүгө болот. Козекеев жол тескөөчүлөрүнө кыштын күнү граффити өзгөртүп, коопсуздук үчүн ишти эрте баштоону тапшырды. Жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилбеди беле. Силер бул жакта жылынып отурганда алар өтүп кетишсе эмне болот? Мындай аба ырайында иш тартибин өзгөртүп, саат 8 эмес 7ге жылдырыш керек. Сыртка чыгып иштегиле. Айдоочуларга төшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Тосуш керек да деген жетекчи. Башкармалык тараткан маалыматта Азенбек Козекеев бул көрүнүш боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүүнү тапшырганы да айтылат. Бишкекте интимдик кызмат көрсөткөн 30 кыз аныкталды. Бишкекте интимдик кызмат көрсөтүп жүргөн 30дан ашуун кыз аныкталып, алар милиция бөлүмүнө жеткирилди. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, калаада притон аттуу рейдтик иш-чара өттү. Ага криминалдык милиция кызматкерлери жана Борбордун райондук бөлүмдөрүнүн кызматкерлери тартылды. Анын жыйынтыгында 3 аялга карата бузуулар жөнүндө кодекстин сойкулук менен алектенүү боюнча административдик протоколдор түзүлдү. Алардын ишмердүүлүгүн токтотуу жана ага байланыштуу укук бузуулардын алдын алуу багытында системалуу ишти улантууда. Адилеттүү жана өнүккөн жаңы Кыргызстанды куралабыз. Садыр Жапаров адам укуктары күнү менен куттуктады. Бүгүн 10 декабрда президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды адам укуктары күнү менен куттуктады. Бул тууралуу өлкө башчысынын басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчысы адам укуктары декларациясынын принциптери нарк насил, салт санаа менен шайкеш келип, өлкө жарандардын укуктарын коргоого, сот институттарын чыңдоого, демократиялык процесстерди өнүктүрүүгө жана сапаттуу билим берүүгө, саламаттыкты сактоого жана социалдык кызматкарга жеткирүүнү камсыз кылууга өзгөчө маани берип жаткандыгын билдирди. 1948 жылдын 10 декабрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан бекитилген бул документ ар бир адамдын укугу менен эркиндигин, ар намысын жана кадыр баркын эң жогорку баалуулук катары жарыялап, Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Укуктары менен эркиндиктеринин заманбап системасынын бекем пайдубалына айланган. Байыртадан бери эле кыргыз эли үчүн адилеттүүлүк, эркиндик, адамдын ар намысы менен кадыр баркы эң жогорку баалуулук болуп саналган. Ата бабаларыбыз ар намысын жоготконуң, адам деген атың жоготконуң деп бекеринен айтышкан эмес. Демек аталган декларациянын принциптери биздин нарк населебиз менен салт санаабызга шайкеш келет. 1992 жылы буга кошулгандан кийин өлкөбүз адам укуктарынын жалпы ченемдерин тааныйт жана колдойт. Ата бабаларыбыздан бери келаткан бул баалуулуктар биздин баш мыйзамыбызда жана улуттук мыйзамдарыбызда да таасын белгиленген. Ошондуктан адам укуктары менен эркиндиги укуктук системанын өзөгүн, жалпы мамлекеттик саясаттын пайдубалын түзүп, ал эми өлкөбүздөгү бардык мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана аларда кызмат кылган адамдар дал ошол баалуулуктарды негиз кылып, аларга таянуу менен иш жүргүзүп келе жатышат. Биз жарандардын укуктарын коргоого, сот институттарын чыңдоого, демократиялык процесстерди өнүктүрүүгө жана сапаттуу билим берүүгө, саламаттыкты сактоого жана социалдык кызматкарга жеткирүүнү камсыз кылууга өзгөчө маани беребиз. Адам укуктары менен эркиндиктерин коргоону, өз ара урматтуу маданияты ар бирибиздин кылган иш-аракетибиз үчүн жоопкерчилигибиз, жаратмандыкка жана өз ара колдоого умтулуубуз катары кабылдайбыз.
Мамлекет бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу, аялдарды, балдарды жана аялуу топторду коргоо, басмырлоого каршы күрөшүү боюнча чараларды ыраттуу түрдө ишке ашырылып келет. Биз мамлекеттин, коомчулуктун жана үй бүлөнүн биргелешкен аракеттери менен гана күчтүү, адилеттүү жана өнүккөн жаңы Кыргызстанды кура алабыз, деди президент. Өлкө башчысы маанилүү күндө мекенештерди ар бир жарандын адамдык ар-намысын, кадыр-баркын, көп түрдүү пикирлерин жана элибиздин руханий жана маданий баалуулуктарын урматтоого чакырды. Адам укуктарын коргоо, жарандарды социалдык же башка абалына карабастан алардын бардыгына сый урмат көрсөтүү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, коопсуздугуна жана балдардын жаркын келечегине негизги салым болуп эсептеле тургандыгы менен жыйынтыктады. Булак Суперкижи. Австралияда 16 жашка чейинки балдардын социалдык тармактарга кирүүсүнө тыюу салынды. Австралия 16 жашка чейинки балдарга социалдык тармактарга кирүүгө тыюу салган дүйнөдөгү биринчи өлкө болуп калды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Эми Австралияда аталган уракка чейинки балдарга TikTok, YouTube, Instagram жана Facebook сыяктуу жалпы 12 платформага кирүүгө болбойт. Жаңы эрежеге ылайык баш ийбегендер $33 миллион чейин айып пул төлөшөт. Окуучулар каникулдарын пайдалуу өткөрүү керек. Телефонго убакыт коротуунун ордуна спорт менен машык кыла, музыкалык аспаптарды үйрөнгүлө же китеп окугула деген Австралиянын премьер-министри жаңы мыйзамдын күчүнө киргенин жарыялаган видео кайрылуусунда. Ал эми бул талаптарды аткарууга X социалдык тармагынан башкасы макулдугун билдирген. Убагында эл классикада ойногон Роберт Просинечки акшумкарлардын машыктыруучусу болуп дайындалды. Европалык адис Роберт Просинечки футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу болду. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, келишимди бекитүү бүгүн 10 декабрда Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиевдин катышуусунда өткөн. Анда Ташиев Просинечкени келишим курамага жаңы дем берерин, алдыда чоң максаттар турганын белгилеп өткөн. Келишимдин шартына ылайык ал 1 жыл 1 айга ырасталды. Эгерде анын жетекчилиги алдындагы курама команда 2027 жылкы Азия кубогунда ийгиликтүү оюн көрсөтсө, анда макулдашуу кошумча 3 жылга узартылат деп билдирди Кыргыз футбол биримдиги. Роберт Просинечки футбол дүйнөсүнө кеңири таанымал адис. Ал Хорватиянын, Азербайжандын, Босния жана Туркиянын жана Черногориянын улуттук командаларын, ошондой эле бир катар европалык клубтарды жетектеген. Ал убагында Мадридтик Реал менен Каталондук Барселона клубтарында ойногон футболчу.